Электр энергиянын тарифтери кымбаттайт дегенден бери Ош шаарынын тургуну Ирсалат Козуева кабатыр. Буга чейин 77 тыйындан төлөп келген электр энергия эми 2 эсе кымбаттаса, элге оорчулук жаратпай койбойт дейт. Мен үй бүлөм ушул малга чейин биз 700-800 төрөндө төлөп келген болсок, азыр 2 категорияга бөлүп коюптур, байлар, кедейлер деген. Эми 1 сом канча тыйындан биз төлөшкө мажбур экенбиз. Эми баягы көпчүлүктүн башына келген нерсе төлөйбүз деп бардыгыбыз төшүбүз кагабыз, бирок капчыгыбыз бизге аярлууда. Эсептелүү нерсе бул. Мага окшогондор көп да, бир эле мен эмес да. Деген менен президент Садыр Жапаров электр энергетика тармагындагы көйгөйлөр 30 жылдан бери топтолуп калганын, азыр чечпесе Кыргызстан жарыксыз каларын айтууда. Андагы коррупциялык схемалар, электр жабдууларынын жарактан чыгышы, энергетика тармагынын кризиске кептелиши, мунун баары жаңы тариф сунуш кылууга алып келген. Бүгүнкү тариф бойдон бүгүнкү эч бир саясатты өзгөрбөй кете бере турган болсок, эмдиги жылы токтогул суу сактагыч иштебей калат, токтойт. Анда Кыргызстан энергетикасыз калат, анда баягы тезектермей, чырак жакмай деген жашоого түшүп калабыз да. Биз ошон үчүн тарифтерди өзгөртүп, баарына өзгөрткөндө дагы баягы категорияларды карайлы деп атабыз, элдин жашоо шартын. Бирок муну дагы бүгүн эртең эле чечип ийбей, эл менен дагы талкуу кылгыла, августка чейин барып туруп анан кийин чечкиле деп. Эң негизгиси биз жанагындай 700 киловаттан ашкандан кийин чектөө дегенди вообще алып салгыла деп атабыз. Буга чейин сунушталган тарифте колунда барлар кышкы мезгилде 1000 киловатт сааттан ашык жакса 2 сом 29 тыйындан эсептелери айтылган. Эми бул чектөөлөр алына турган болууда. Колунда бар үй бүлөлөргө 1 сом 48 тыйындан, ал эми аз камсыз болгон үй бүлөлөргө 74 тыйындан, бийик тоолуу аймактардын жашоочуларына электр кубатын 1 сом 4 тыйындан, ал эми жашоо шарты жакшыларга 1 сом 48 тыйындан чектөөсү жок сунушталууда. Электр энергиясынын тарифтеринин кымбаттуу сунушу карапайым калкка жага берген жок. Күч келип калат да элдерге. Азыр элдер сорго жашап атат, көйт болду. Ошого карата элдер көтөрүлө албай, жетише албай атат. Ошон үчүн элди деле караш керек да. Калктын финансылык жактан дагы алда каралыш керек. Биз дагы суранар элек ушул президентке дагы бай кедей дебестен бир кылда кылып эле светти мурункудай кылып эле ошол ордунда калса бизге жакшы болот эле. Электр энергиянын тарифтери өзгөрүлөт дегенден бери коомчулукта түрдүү кайчы пикирлер жаралды. Буга чейинки бийликтен кайдыгер мамилеси бул тармакты кыйроого алып келди дешет эксперттер. Мындан улам электр тарифтерин жогорулатуу менен бул абалдан чыгууга болот. Муну коомчулук туура түшүнүү менен кабыл алышы керек дешет. Көп жылдан бери бул көтөрүлүп, анан бул маселеге көбүрөөк экономикалык жагына караганда көбүрөөк саясий боек берилип, анан ошонун негизинде саясатташтыруунун негизинде бул маселе мындай бир конкреттүү чечилбей келген. Азыркы учурда энергетика тармагы оор кризисте турат, ошондуктан тарифти акырын көтөрүп, ошол маселелерди чечүүгө кандайдыр бир кошумча каражаттарды топтоо маселеси турат. Ошондуктан бардыгыбыз ошол электр энергиясына болгон баанын көтөрүлүшүн түшүнүү менен кабыл алышыбыз керек. Кыргызстанда учурда калк үчүн бирдиктүү 700 киловатт лимит бекитилген. Анын алкагында электр кубатынын 1 киловатт сааты 77 тыйын, ал эми андан ашып кетсе 2 сом 16 тыйын турат. Эми калктын жашоо шартына жараша категорияга бөлүп эсептелип, жаңы тарифтер августтан кийин ишке кирери айтылууда. Дүйнөдө эң эле арзан электр энергиясы бир гана Кыргызстанда экени белгилүү. Коңшу Өзбекстан менен Казакстанда электр тарифи бир топ эсе жогору турат. Алмагүл Эркебай кызы, Бекмамат Султанов, 7 канал, Ош.